Саламатсыздар, урматтуу биздин каналдын катталуучулары. Мен Мадалиев Асылбек. Бүгүнкү видео сабакта мен сиздерге Telegram'дан кантип өзүбүздүн жеке каналды ачсак болот. Telegram тиркемеси телефондо да, компьютерде да иштейт. Мен буга чейин видео сабактарда Telegram'ды кантип компьютерге орнотсо болот, ошол жөнүндө дагы видео сабак тарткам, жана телефондо дагы видео сабак тарткаммын. Анын үчүн биздин каналга катталып видеолор бөлүмүнө кирип көрсөңүз болот. Азыр биз болсо мына компьютерге орнотконбуз Telegram'ды. Эми өзүбүздүн Telegram'га киребиз. Мына караңыз, бул жерде Telegram'дын каналдары. Мисалы, онлайн мектеп дегенде мына бул группада 393 адам бар экен. Мисалы, анан сырткары бул жерде Бурборазия багбандар биримдиги дегенде 9000 участник бар экен бул группада. Азыр көрөбүз группада. Эгер караңыз, бул жерде Telegram'дын бир плюс жери, эгер сиздин группаңыз 200 000 адамга чейин группага кошула алат. Эгер сиз өзүңүздүн каналды ачсаңыз, анда миллионго жакын адам сиздин каналга каттала алат жана маалымат бере аласыз. Келиңиз анда бул жерден өзүбүздүн создать группа. Биз бирок создать группаны кийинки видео сабагыбызда көрсөтүп кетебиз. Азыр биз өзүбүздүн каналды ачабыз. Канал менен группанын айырмачылыгы: каналда сиз маалымат жөнөтөсүз, сиздин каналдын катталуучулары сизге суроо берише албайт жана сизге ушул сиз жөнөткөн маалыматтарга комментарий бере албайт, только сиздин маалыматыңызды окуй алат. Биздин YouTube каналда эле биз YouTube'тарды чыгарабыз, сиздер видеолорду көрүп комментарий жазгандай эле бул каналда, Telegram каналда сиз өзүңүздүн аудиторияңызды, өзүңүздүн окурмандарыңыздарга маалымат бөлүшө аласыз. Бул жерден создать канал. Бул жерге өзүбүз ачуучу каналдын аталышын жазабыз. Мисалы, мен өзүмдүн жеке каналымдын аталышыны Асылбек Мадалиев деп жаздым. Биздин каналды ушул Telegram'дан издеп катталсаңыз болот. Андан кийин бул жерге описание деген жерге сөзсүз түрдө жазуу шарт эмес, бирок ушул канал эмне жөнүндө экени жана байланыш телефон номерлерди же каналдын максаты жөнүндө да жазсаңыз болот. Бул менин каналым, билим берүү тармагы боюнча ушундай видеоурокторду чыгарып турам. Бул жактан маалымат алсаңыз болот. Андан кийин мына караңыз, бул жерде Telegram каналдын аталышы. Telegram каналы жөнүндө маалымат, эмне багыт боюнча. Андан кийин бул жерден создать. Сиздерде Telegram каналдын эки түрү бар: публичный канал, анан частный канал. Публичный каналда сиздин каналыңызды аталышын жазып, издеп, Telegram'дан издеп катталса болот. Частный каналда болгондо сиздин каналга кирүү үчүн сөзсүз түрдө ушул ссылка болушу керек. Ушул ссылканы сиз кимге, досторуңузга жөнөтсөңүз, ошолор гана кошула алат жана издегенде Telegram'дан сиздин каналыңыз көрүнбөйт. Поисктан издегенде сиздин каналыңызды башка адам издеп каттала албайт. Публичный каналда ким кааласа издеп, Telegram каналды аталышын жазып, мисалы Мадалиев Асылбек деп каналды таап катталса болот. Эми бул жерге ошол каналды ссылка жазабыз англис тилинде. Караңыз, бул жерде ссылканы жаздым. Асылбек Мадалиев деп. Сохранить. Караңыз, уже биз каналды ачып жатабыз жана
ушул каналга участниктерди кошобуз. Азырынча мен эч кимди кошпой эле бул жерден кийинки бөлүмгө өтөм. Кааласаңыз ушул жерден каналыңызга адамдарды кошсоңуз болот. Бул жерден өтөбүз. Эми караңыз, бул жерде биздин канал түзүлдү. Канал ачылды. Каналдан сиз өзүңүз каалаган же ушул каналдын максатына туура келген пайдалуу маалыматтарды бөлүшсөңүз болот. Мен өзүмдүн каналым аркылуу билим берүүгө салым кошкон ар кандай программаларды, видео сабактарды бөлүшүп турам. Бул жерден бөлүшүү үчүн бул жерди басабыз. Мына компьютерибизде биздин компьютерибизде папкабыз ачылды. Эми ушул жерде мисалы мына бир сүрөттү жөнөтүп көрөйүн. Бул жерден отправить как фото кылсак, как файл кылсак, сүрөт түрүндө көрүнбөйт, файл болуп барат жана сапаттуу болуп барат. Эгер отправить как фото кылсак, анда сүрөтү көрүнүп барат. Файл кылсак, файл түрүндө барат. Андан кийин бул жерден отправить кылабыз. Эгер да сүрөт кошууну кааласаңыз, бул жерден добавить деп кийинки сүрөттү же видеону кошсоңуз болот. Отправить. Караңыз, бул жерде биздин каналга маалымат жөнөттүм. Бул жерде көрүүчүлөр, бул маалыматты көргөндөр бирөө, тагыраагы мен. Эгер менин катталуучуларым канча көп болсо, көрүүчүлөр, бул маалыматты көрүүчүлөр да саны ушул жерде көп болуп көрүнөт. Андан кийин бул жерде участник, каналга катталуучулар бирөө эле. Андан сырткары бул жерден аудио маалыматты жөнөтсөңүз болот. Мына азыр бизди үнүбүздү жазып, ал жака каналга жөнөтсөк болот. Каналдын катталуучулары биздин маалыматтарды окуй алат, комментарий жаза албайт. Бул мындайча айтканда YouTube'га окшош эле. Биз видео сабактарды жөнөтөбүз. Катталуу биздин каналга катталып, биздин видео сабактарыбызды көрсөңүз болот. Бул жакта каналда бир гана маалымат ала алат жана бул жерден комментарий кошумча сөз жаза албайт. Андан сырткары бул жерде атайын группа дагы бар. Каналдан сырткары ал жакта маалымат жазып же участниктер, ошо катталуучулар маалымат жөнөтсө да болот. Андан сырткары бул жерде группада канал жөнүндө маалымат берип кетейин. Каналды башкаруу, участниктерди кошуу, кабарлоону өчүрүү, каналдын описаниясы, канал жөнүндө маалымат, кабарлоолорду өчүрүү, эгер каналда маалымат келсе же ар кандай уведомленияларды өчүрүп койсо болот бул жерден. Эми канал жөнүндө управление каналга киребиз. Бул жерде караңыз, каналдын типи публичный. Муну каалаган маалда сиз частный канал кылып өзгөртүп койсоңуз да болот. Андан кийин добавить группа. Группаны кошсоңуз да болот бул жака. Бул жерде мисалы сиз бул менин группаларым, эгер биз онлайн курсту кошуп койсок, ушул группада мисалы публичный каналдан окуган маалыматыны группада обсуждать этсе болот, сүйлөшүп талкууласа болот. Бирок каналда талкуулай албайт. Бул жерден подписывать сообщение, жандырып өчүрөбүз. Андан кийин администратор. Кааласаңыз башка каналыңызды башка бирөөгө администратор шайлап, аны ушул каналга маалымат жөнөтүп турууну сурансаңыз болот. Ал маалыматтарды жөнөтөт, бирок каналды удалить эте албайт. Көптөгөн функциялары сизде калат. Участниктерди коша алат, бирок создательдей бардык функцияларды колдоно албайт. Андан кийин участниктер, бул жерден көрсөңүздөр болот. Азыр бир эле катталуучулар мен черный список каналда. Андан кийин бул жерден недавние действия. Андан кийин бул жерде да эмнелерди кылсак болот.
участниктерди кошо алабыз бул жерден каналыбызга. Создать опросник. Опросниктер жөнүндө маалымат берейин. Мисалы, бул сонун опросник. Компьютерде мурунда биз мурунку сабагыбызда көрсөтүп кеткенмин. Бул жерде ушул опросник сурамжылоо жүргүзсөңүз болот өзүңүздүн каналда. Бул жерден 10 вариантка чейин, мисалы, алыңыз макул, жок деп айтса, мисалы. Бул жерден караңыз, бул жерде 2 вариант бар опросниктин. Выбрать несколько ответов дегенде белгилеп койсоңуз, ушул опросникке катышуучу бир нече жоопту белгилесе болот. Эгер режим викторина кылсаңыз, туура жоопту да көрсөтүп коюшуңуз керек. Андан кийин создать кылсаңыз, бул опросник түзүлөт жана жооп берүүчүлөр сизге кимдер катталгандыгы же катталбагандыгын маалымат берет. Келиңиз создать кылабыз опросникти. Бул жерде биздин опросникибиз түзүлдү. Анонимдүү викторина, анонимдүү опросник. Кааласаңыз аты жөнүн да билсеңиз болот. Без анонимдүү кылсаңыз, анда аты жөнү да чыгат. Көрдүңүз, бул жерде бир эле катышуучу, бир ответ, 100% макул деген. Анда биздин каналга катталыңыз. Ушундай пайдалуу маалыматтарды бөлүшөбүз. Андан кийин канал жөнүндө бул жакта ушул каналга канча маалымат жөнөтүлдү, ошол тууралуу маалымат. Мисалы, бир сүрөт, бир голосование, сообщение жөнөттүм. Андан кийин бул жерден каналдан сыртка чыкса болот. Стикерлер, Telegramдын стикерлери өтө сапаттуу жана сонун жасалган. Андан сырткары бизде Telegram кадимкидей эле каналда миллиондогон катталуучу каттала алат. Эгер өзүңүздүн каналга ссылка аркылуу катталуучуларды кошуна кааласаңыз, мисалы, бул жерден описанияга киребиз. Бул жердеги ссылканы бассак, автоматтык түрдө көчөт. Анан биз өзүбүздүн ушул эле ссылканы азыр мен ушул видеонун астына коюп коем. Кааласаңыздар биздин каналга катталсаңыздар, менин каналымдан көптөгөн маалыматтарды аласыздар. Ушул жерден ушул ссылканы жөнөтсөм досторума, алар биздин каналга кошула алат. Ушуну менен биздин видео урогубуз жыйынтыкталды. Баарыңыздарга рахмат. Көптөгөн пайдалуу маалыматтарды биздин каналдан көрсөңүз болот. Сиздерге чоң ийгиликтерди каалайм. Баарыңыздарга чоң рахмат.